Assalamu alaikum. Aleykümselam. Oo, Jelek. Kırgızstandын Jelegi. Bakke суроо жооп кылчурдук эле. Суроо берсек болот. Болот. Чык эшикке дегенде эң биринчи оюңузга эмне келет? Чык эшикке дегенде биздин президент. Биздин президент падышабыз, ажабыз, Чык эшикке деген Сооронбай Жээнбеков. Сооронбайдын суроосу. Чык эшикке дегенде Жээнбековдун айтканы эле. Сооронбай Жээнбеков, конечно, соке. Чык эшикке дегенде как положено эле эшикке чыгыш керек болот деген ой болот да. Жакшы, жакшы. Сооронбай Жээнбеков чыкты. Президент эшикке чыкты. Чык эшикке дегенде өзүңдү ар кандай сезип кетесиң кээде. Эгер жакшы настроениеде турсаң, конечно, жакшы ойдо эметесиң. Анан билбейм да. Урматтуу туугандар, ушундай өзүбүздүн супсулуу болгон карындашыбыз спортсмен кыз экен өзү. Кыргызстандын желегин көтөрүп алып, желегинен футболка кийип, Москвада жүрүптүр. Азыр карындашыбызга суроо беребиз. Чык эшикке дегенде эмне эсиңе түшөт? Сооронбай Шарипович. Чык эшикке дегенде эми баары эле приколду ойлойт да элдерчи. Кайсы прикол? Ажообуз да. Ажоо. Чык эшикке деп айтылганда эми катуу бул эгерде күчтүү сезим менен айтса, анда адамга бир кандайдыр бир катуу немеде тиет да. Мындай сылык түрүндө айтса эгерде, анда жакшы эле кабыл алам. Да, Сооронбайдын эмеси. Сооронбай Шарипову падышабыз эске түшөт, Чык эшикке дегенде эң биринчи ойго эшикке чык деген келет. Жакшы. Чык эшикке дегенде биринчи эле Сооронбай Шарипович эске келет го. Чык эшикке деп. Мындай грубый немеси да. Сооронбай Жээнбеков келет. Падышабыз келет, Чык эшикке дегенде Президент эске келет. эми чык эшикке дегенде мисалы досум чакырса чык эшикке десе эшикке чыкабыз да. Жакшы. Падышабыздын чык эшикке деген сөзү да. Сооронбай Шарипов, Сооронбай Шарипович Чыгуу келет да. Чыгуу келет.